Ulamalardan birisi aytат, mo'min adamdın belgileri 4 bolot eкен. Mo'minбыз dese, ушул 4 alamatты bilip alalı. Birinchisi, hech kim joq жерде taqvachılık kılsan, bu sen mo'minsin. Hech kim joq, көрө турган, уга турган, kamerada joq, başka da joq. Oşol жерде sen taqvachılık kılsan, alamatul mu'min deydi. Anda senin mo'minliktин alamatı sende bar eken deydi. Mo'min ekensin деген мааниде. Şu cemaatin arasında oturup alıp, жақшы adam bolu, күнөө жасап, кыйкырбай отурабыз. Бирок эч ким жок жерде үйүңө баргандачы, таквачылык колдон келеби? Келсе, алхамдулилlah, анда биз момун адам экенбиз. Таквачылык кыла албасак, анда толук момун боло албай жаткан экенбиз деп, момундукка аракет кылышыбыз керек. Экинчи аламаты, колуңда аз болуп турса да садака бере алсаң, чөнтүктөн чыгара алсаң, бул момундун белгиси ушул дейт. Az болгон учурунда да сен садака бере алсаң, сен момун экенсиң. Тоодой, миллион акчаң турсачы, ал учурда садаканы бере албасаң кандай абалда болот? Чындап таксырлар, кээ бир таксырлар таң калат, дем ол таксыр эмне ушунчалык бай дейт да. Ушунчалык бай. 2-3 үйү бар, машиналери көп, бизнеси бар дегенде мындай, бирок эч садака берген көрбөйм. Эч бир жакшылык кылган көрбөйм дейт. Туура айтты таксырым. Эч бир көрбөшүңүз мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби Алла Таала ошондой адамдардан жакшылык амалдынга тауфикти алып коет. Тауфик бербей коет ошондой. Эми бир аз ушундай бир кедей кыйналган, жетим жесир көргөндө ушунчалык чыгарайын деп ниет кылып эметет дагы бирөө келип туруп телефон чала коюп, дос, жака кеттик, бол шашыл жанагы калат, унутат, чыгып кетет. Амалдан куруу калды. Ушул мечитке бир садака кылайын деп Cuma günü келет, bir вакытта карасаңыз, жашыкка баратат, жаштын ар жагынан 4-5 инсан өткөндө кош өтүп кетет сүрүлүп. Жашыкка колу жетпей калат. Эмне үчүн? Себеби ушунчалык жүрөк каралып кеткенден кийин Алла Таала ал инсандарга ушундай жакшы сооптуу ишти буйрубай коет, насип кылбай коет. Анан сиз менен биз аны көрсөк, таң калбашыбыз керек экен. Эмне үчүн бул бербейт? Siz berip atasызбы? Alhamdulillah деңиз. Алла Таала сизге ушунчалык мүмкүнчүлүктү берип туруп, садаканы берип атсаңыз, alhamdulillah деңиз. Үчүнчү белгиси, ачууң келген учурда ачууңду басып, жана жооуш инсан экен дейсиң, мындай мулайым болуп, ушундай өзүңдүн газабыңа галаба кылып, үстөмдүк кылсаң, ал дагы сен момун экендигиңдин белгиси. Ушунчалык ачууңуз келди да, чыксаңыз, машинеңизди уруп, булчитип койгон бирөө. Карасаңыз, bir такси айдаган bir тууганыңыз турат, жалдырап. Сиздин машинаңыз 470, сиздики турат. Асы мырыйып калган булчайып. Тиякта фит менен такси айдап өткөн bir тууганыңыз турат. Ошол жерден ачууңуз келет да. 20 000, 30 000 долларга алган машинаңыз кече алгансыз, бүгүн мынтип жатат. Ошончо ачууңуз келет. Жанагы bir тууганыңызды көрөсүз дагы, Алла үчүн мен кечирдим ушуну дейсиз. Taksi kılıp, adal rızkı taap, özünün oğlun, balasın, apasın karap жүрген bir tuğanım bolsa, emne üçün onu men maşinasını alıp koyayım. Emne üçün buğa şarap salayın dep gayi kelse da, başkalısı olsa dagı бар bir tuğanım, eş nerse emес. Gerek bolsa, akçanız бар bolsa, emne kılasız? Men o akçanı al dagı özünün maşinini oңдот, men özümün maşinimi oңдотамын desеңizçi. Allah razı olboy, kim razı olur anam? Andan keyingisi 4-cü momundun alamatı bir musibat, kaygı kapa düşkönde oşonda sabırlı oluş, janagıda sabırdılık. Sabırdılıkты көрсөтсөк, anda momundun belgisi bar eken bizde. Keçeli okuyada көрсөттүк, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kural жаракты sabırdılık kıldık, albadık, başka bir musulman bir tuğanımızga kesebedик, atbadık. Büttüğüne elhamdülillah. Жақшы kıldыңlar deydi. Gördünüz mü? Sabırlılıktı. Elhamdülillah.